Danışman saatçı. İlgeri alыскы шаарда өзүнүн так жана кооз сааттары менен атагы чыккан саат устасы жашачу. Ал дайыма туура убакытты көрсөткөн сааттарды жасоону билген. Бир күнү кичинекей бала саат устасынан: "Айтыңызчы, эмне үчүн сааттын колу бар?" деп суроо берди. Саатчы жылмайып: "Сааттын жебелери бизге убакыт бар экенин жана аны туура пайдалануу керектигин эскертет." Бала дагы: "Эмнеге саат тыкылдап жатат?" деп суроо берди. Анда саатчы: "Сааттын чыкылдашы убакыттын өтүп жатканын жана ар бир секундтун баалуу экенин билдирет. Ошондуктан колубузда болгон ар бир көз ирмемди баалай билишибиз керек" деп жооп берди. Акылдуу саатчы балага убакыт биздеги эң кымбат нерсе экенин, аны урмат, сый жана камкордук менен пайдалансак, чоң ийгиликтерге жетерибизди түшүндүргөн. Бул мисалдын сабагы жөнөкөй. Убакыт бул баалуу белек. Аны акылдуулук менен колдонуу жана ар бир көз ирмемди баалай билүү керек.